Миргазы жубайы Нурила менен мындан 8 жыл мурда сергек жашоо образын тандап алышкан. Алар күн сайын таң эрте туруп бир канча чакырым чуркашат. Ошондой эле адамга пайда алып келген адаттарды күнүмдүк жашоосунда колдонушат. Саламатсыздарбы? Чуркап келатабыз. Күн сайын ушундай чуркоого чыгабыз. Минимум 3 км чуркап турабыз. Биздин бир канча адаттарыбыз бар. Алар ушу эрте туруу, чуркоого чыгуу, разминка, китеп окуу, суу ичүү, жеке менин өзүмдө намаз, медитация, ушундай адаттар бар. Ошо 2015-жылдан бери ушунун баарын аткарганымдын жыйынтыгы деп мен өзүм иммунитетим бекем болгондугун эсептейм. Сергекмин дайыма, дайыма тонуста жүрөм, энергия көп. 2015-жылга чейин жашоом таптакыр башкача болчу. Күнүм, таңым саат 10-11де башталчу. Күнүм түнкү саат 2-3-төрдө аяктачы. Ошондой андай жашоо менен мен жакшы жакка барып кеткенин түшүнгөндөн кийин толугу менен жашоо графигимди, адаттарымды бүт баарын өзгөртүүнү туура чечкем. Негизи мурда жолдошум чуркачы, мен өзү чуркоодон алыс адаммын да, жаман көрөм. Ал чуркаганга кетип атканда мен айтчумун да, мен ушу үйдөн эле зарядкамды жасай берейин, сен бара бер деп койчум. Бирок бара-бара бир адам кыла берсе, күнү бою кыла берсе, сен дагы ойлонуп баштайт экенсиң. Анан жаз келип, ушундай бир Москвада жүрүп калдык. Сонун болгондо жүр чуркайбыз дегенде кошо-кошулуп чуркаганда аябай сонун болду да. Ошол күнүм ушунчалык энергично өттү. Анан баягы видеолорду көрүп, ден соолук боюнча, жаштык боюнча биз айымдар өзү жаш болгонду жакшы көрөбүз го дайыма. Карасам көрсө, ушул бизде энергия канчалык көп болсо, ошончолук жаш болот экенбиз да. Ошол себептен чуркоону да өзүмдүн жашоомо киргиздим. Бир кезде жеке өзү үчүн чуркап, жакшы адаттарды өзүнө сиңирген каарманыбыз бара-бара жакындарына үлгү боло баштаган. Андыктан өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, жардамын берип келген. Ал эми акыркы жылдары сергек жашоо образын тандап алган замандаштары көп болгондуктан алар үчүн Темирдей тартип деп аталган клубун түзүп, ийгиликтүү ишке ашырып келет. Бир кезде жөн эле өзүмдүн ден соолугум үчүн, өзүм үчүн кылып жүргөн хоббим азыркы учурда менин жумушум. Азыр ушу толук кандуу ушун менен алектенип, ушун менен иштейбиз. Мени сүйүндүргөнү ошо Кыргызстанда ушундай нерсе кызыгып, мен жашоомду өзгөртөм, жашоомду жакшылыкка бурам, эртең менен эрте турам деген каалоочулардын көп болгондугу сүйүндүрөт. Темирдей тартип клубунда өзүн өзгөртөм, ден соолугумду чыңдайм, убактымды туура пайдаланам деген бардык жаш курактагы адамдар топтолгон. Алардын ичинде комузчу Чолпон Мелизбекова бар. Мен азыр айтпайм, 3 жылдан бери тынбай келатам депчи, бирок арасында мындай уйку кайкылар болду да, чындыгын айтканда. Бирок мен ушундай бир чечимге келдим. Мен ЖД менен өзүмдүн жашоомду тыгыз байланыштырып, жашоомдун аягына чейин алып кетким келет деген бир чечимге келдим. Себеби дегенде айтып атпаймынбы, ошол катышканда учурум болду, катышпаганда учурум болду деп. Экөөнүн айырмасы асман менен жердей да, чындыгында. Биринчиден бул орусча айтканда ресурсное состояние деп коет эмеспи? Ушунчалык бир сонун сергек жашоодо жүрөсүң, энергия толуп турат. Анан кийин эң биринчиден бул сен өзүңдүн өсүп келаткан уулдарыңа жакшы пример болуп берет экен. Мен ошону байкадым да, кадимкидей мен эмне кылсам, балдарым ошону көрүп эле жакшы адаттарымды алар дагы колдонгонго аракет кылышат. Анан биринчиден ошол үй бүлөмө бул жакшы таасирин тийгизет экенин байкадым. Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.